Жеке эле кыргыз эли эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндө чоң байрам. Кыргыздын эзелтен берки келе жаткан салтында карыларды сыйлоо, сөзүн эки кылбай ардактап урматтоо калыптанып калган. Кыргыз аксакалдары накыл кептерин айтып, эки айылды уруштурбай, эки элди бириктирип койгон. Апаларыбыз болсо ар бир үйдүн куту, мээримин төккөн бул жашоонун туткасы. Жети Көз районундагы Тосор айыл жаштары жергиликтүү айыл өкмөтү менен бирдикте жашы 70-тен ашкан 100гө жакын аталарды, апаларды бүгүнкү майрамы менен куттуктап, аларга болгон сый урматын көрсөтүштү. Бул жерде отурган ар бир карыя өз учурунда мамлекеттин пайдубалын түптөөгө зор салымын кошкон. Тосор айыл жаштары мындай саамалыкты жыл сайын өткөрүп, салтка айлантышкан. Буяка 70 жаштан өйдөкү карыларыбыздан бат алалы деп 96 киши чакырылган мейман катары. Мындан сырткары айыл өкмөт, район жана облус жетекчилери жана жогорку кеңештен да конокторубуз чакырылган. Алардын баары келишти, куттуктоолорун айтып, каалоо тилектерин айтып атышат. Кудай буюрса биз муну салтка айланып жылда өткөрөлү деген пландарыбыз бар. Ошол карысы бар, нырысы бар деген кыргыздын сөзүн улай ушул карылардан бат алалы деп ушул жерге көңүлүн ачалы деп ушул жерге конок катары чакырганбыз. Баардыгы эми карылар кээ бирөө карылыктан үйүнөн чыга албай калышат, кээ бирөө бири бирин көрбөй калышат, көрүү тиричиликтин айынан. Анан биз ошолордун баардыгын чогултуп, ар бирөөнү ошол үйүнөн бери алып келип, ушул жерге майрамдык маанай тартуулайлы, ушулардын батасын алалы деп ушул жерге майрамдык маанай тартуулап атабыз. Маанайлары абдан жакшы экен, жакшы отурушат. Биз ыраазыбыз келип берген баардык ата апаларыбызга. Барскоон айыл аймагына караштуу Тосор айылынын тургундары, урматтуу ушул жогорку кеңештен келген меймандарыбыз, райондук жетекчиликтен келген, райондук ардагерлер кеңешинен келген меймандарыбыз, баардыгыңыздарды бүгүнкү ушу майрамыңыздар менен жалпы Барскоон айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн эмгек жамаатынын атынан куттуктаймын. Ата жөлөп турган терек, эне акыл насаат булагы демекчи, бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген бул ата энелер, булар сиздерсиздер. Ата энебизге арналган бүгүнкү майрамды 1990-жылы Бириккен Уюттар уюмунун башкы катчылыгы тарабынан расмий майрамдардын катарына киргизилген. Ушул майрам мына 90-жылдан бери белгиленип тураптыр. Бул эл аралык деңгээлде баардык дүйнө жүзү боюнча белгиленчү майрам экен. Коомдогу кара адамдар жакшы эле жашоо болуп калды азыр. Кудайга шүгүр. Могу биз карылык келе баштаганда өзүбүздүн келечектеги балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегине аябай капа болчубуз. Мына 3 жылдын 4 жылга кетип баратат. Ошол президент шайлангандан бери ошолордун командасына чоң рахмат. Кандайдыр бир үмүт пайда болду. Келечек Кудай буюрса, эми биз карлык жетти, балдарга өмүр берсин. Кудай таалам кайсы күнү алам десе биз макулбуз. Бирок балдарыбыздын, неберелери, чөбөрөлөрүбүздүн келечеги кенен болот го деген жакшы ой менен сапар улап баратабыз. Аман болушсун. Артыкча Бобуреки биздин Тосор айылынын жаштарына мен чоң ыраазы болом. Ушулар тим эле бизди алаканына салып жүрүп атышат. Ушулардын эмгеги зор, аракеттери да зор. Айыл үчүн көп иш чараларды аткарып, ушулар жакшынакай иш чаралар менен жакшынакай келатат. Эми ошону сугут болсун. Ушуларды көрүп кийинки жаштар дагы ошолордун жолун жолдоп кетет деген ойдомун. Анан элибизге, журтубузга тынччылык болсун. Мына бүт дүйнөдө эмнелер гана болуп атат.
согуш болуп атат, жанакы жер титирөө болуп атат, тиги бу болуп атат. Кудай ошондон элибизди сактасын. Эл ичинде бизди сактасын. Биринчи элибиз, андан кийин анан ошо биз бололу. Ошол элибиз аман болсун, айламайындар. Мына бүгүн биздин жаштар 70 жаштан өйдөкү аксакалдарды, байбичелердин баарын чакырып ушул сказка кафесине алып келген экен. Эң жогорку деңгээлде өтүп атат дедим. Мен ошондой айтам. Ошол жерден ушул жаштар керек болсо ушул карылардын бир күндүк эмесини өткөргөндөн тышкары айылыбызда дагы кайрымдуулуктарды көп жасашат. Себеби дегенде жетишпеген үй бүлөлөр бар. Жалгыз бой мына быйыл жалгыз бой энеге үйдүн бүтүрүп жаштар поколение болуп ар бирине салык салыныптыр. Ошол боюнча үйдү бүтүрүп жакшынакай кылып киргизип койду. Андан мурун дагы жалгыз бой баккан ата эне бар эле, анын да үйүн бүтүрүп ар бир эме боюнча эметеле. Бул жаштар өнсүн, өссүн, айланайындар. Ушунусунан жазбасын деп тилейт элем. Аман болушсун, бар болушсун, элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, асманыбыз ачык болсун. Ошондой эле тиги биздин жол башчыбыз кандай иш чара алып барса, аягында ошо жаштарыбыз да ошонун иш чарасын колдоп, момундай жакшынакай иш чараларды өткөрө беришине мен тилектешмин. Биз ойлогондой жакшы деңгээлде өтүп атат. Ошол ардагерлерди ошо сыйлап 1-октябрь күнү чакырганбыз, аталарыбызды, апаларыбызды. Жакшы маанайда, жакшы болот. Айыл үчүн жаштардын мен орду чоң деп айта алам. Бул айылдын эң биринчи тазалыгы боюнча жакшы иштер алып барылат. Жумасына 2 жолу мусор тазалап, мусорун чыгарып турабыз айылдыкын. Сезон убагында көл жээкин тазалап турабыз. Ошондой эле айылда кандай эмне иш чара өтөт, ошол боюнча ушу жаштардын эмгеги бар. Майрамдык кече жакшы деңгээлде өтүп атат. Меймандарыбыз келип куттуктап атышат. Ошо апалар, аталар бар. Ошо биз барбыз да. Ушул жашоого алып келген ушу ата-апалар ошолорго бир аз ыраазычылык билдирип койгонду, кичине да болсо ыраазычылык билдирип койгон деп белектерибизди даярдап, ушул жерде азыр мейман кылып атабыз. Ошо ушул иш-чараны уюштурган, демөө иш-чараны уюштуруп, демилгелеген ушу Тосор айылынын жаштарына, айылдык кеңештин депутаттарына, айыл өкмөтүбүзгө, бизге салым кошкон демөөрчүлөрдүн баарына терең ыраазычылык билдирем.